Кудайдын чакырыгы 13 ноябрь. Колун коюп сыйынсын деп, кээ бирөөлөр Исанын жанына балдарын алып келишти. Шакирттер болсо аларга тоскоолдук кылышты. Иса аларга: балдарды кое бергиле, алардын мага келүүсүнө тоскоолдук кылбагыла. Анткени асман падышачылыгы ушундайлардыкы, деди. Балдардын үстүнө колун коюп сыйынгандан кийин Иса ал жерден кетти. Исанын жүрөгү балдар үчүн дайыма ачык. Балдар анын жүрөгүндө өзгөчө орунда турушат. Шакирттер тоскоолдук кылып жатышса, ал балдарды өзүнө чакырып, колдорун коюп, аларга батасын берди. Балдар кичинесинен эле Кудайдын сүйүүсүн жана коргоосун сезип, Кудайдын батасын алып жашашы керек. Исадан үлгү алып, балдарыбызга бата берели. Бата — бул жакшы сөздөр, жакшылык каалоо. Балдарга бата берүү менен биз алардын жашоосуна Кудайдын ырайымын чакырабыз. Руханий жактан жана денелик жактан жамандыктан Кудайдын сактап жүрүүсүн суранабыз. Кудайдын аларга даярдаганы ишке ашышын сурайбыз. Ата эненин батасы бул жөн гана формалдуу салт эмес. Бул чыныгы мурас. Ата эненин батасы баланын азыркы жашоосуна жана келечегине таасир этет. Кудай ата энеге бата берүү бийлигин берген. Өзгөчө ал өзү бизге белек кылган балдарыбызга: таалайсыз, ары жок, жаман баласың, колуңдан эч нерсе келбейт деген сөздөрдүн ордуна бата берген сөздөрдү айткыла. Теңир сени менен болсун, жарыгым, сен улуу иштер үчүн жаратылгансың. Таалайлуум, күнүңдө, түнүңдө, басканыңда, турганыңда, жакшы күндөрүңдө, кыйын күндөрүңдө Теңир дайыма сени менен болсун деген бата сөздөрүн балдарыңарга көп айткыла. Балдарыбызды бата деген калкан менен коргойлу, бата менен сугаралы.